13 март күнү мен Жогорку Кеңештин борбордук трибунасында кайрылуу жасадым өлкөдөгү саясий абал боюнча. Сөзүмдүн акырында менин мандатымды мыйзамсыз алып атканы жөнүндө айтып, мен 12-чи депутат экенмин, кетип аткан. Менден кийин мандат алуу эстафетасын токтотуңуздар деген сунушту бердим. Бирок ага карабастан менден кийин да мына 6 кесиптешибиздин мандатын алынды. Кече болсо Мадумаров Адахам Кимсанбаевдикин алышты. Парламенттеги эң таза, эң тажрыйбалуу, эң чындыкты чыркырап айткан Тайманбас Мадумаровдун мандатын алгандан кийин 7-чи чакырылыштагы жаш депутаттардын мандатын алып коюу жөнөкөй эле ишке айланды. Деги эле Кыргызстандын тарыхында 7-чи чакырылыштын депутаттарына болгондой кысым тарыхта болгон эмес. Бул болсо демократиянын, парламентаризмдин мындан ары өнүгүшүнө коркунуч туудурат. Маселе мандатты алып коюуда эмес. Аны элдер берди, алып койсо кийинки шайлоодо барсаң элдер кайра беришет. Маселе аны алып коюудагы процедуралардын бузулуп атканында. Мына жалпы сан 20га жетип калды. Ушунун баарын карап отурган парламенттин төрагасы Шакиев мырза кайсы кылмыш үчүн алып атасыздар, кайсыл мыйзамдар менен деп прокурордон, соттон бир да сурап койбогондугу анын абийирине байланыштуу иш. Ал эми президентти, парламенттин депутаттарын эл шайлайт. Бирок ал элдин шайлаган ишеними, алардын аманаты кыямат күнү сурала турган маселе. Буга да көңүл буруп коюшубуз керек.